14 май күнү Талас шаарында Республика Ата журт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев менен жолугушуу болуп өттү. Жолугушууга облустун тургундары, активисттер катышып, учурда болуп жаткан. Андан тышкары облусубуздагы бир топ көйгөйлөрдү айтып кайрылышкан. Депутат Кенжебек Бокоев азыркы учурда облусубуздагы Киро суу сактагычындагы сууну сарамжалдуу пайдалануу боюнча өз оюн айтып өттү. Анда айтылгандай, кышы менен суу сактагычка топтолгон суунун 80% Бордош Казак элине бекер өтүп жатканын маалымдады. Жолугушууда депутат тургундардын да суроолоруна жооп берип, алардын көйгөйлөрүн чечүүгө жардам берерин айтты. Мындан кийин жолугушуу ай сайын коомдук кабылдамада өткөрүлүп турмакчы. Ошол убакта биз базар жөндөсүгө айтканбыз, документтерди колубуздарга бергенбиз. Мына ошодон бери эч чара көрбөйт. Мына мүлк фондунун рейдерлик жолуна батып алганына уже 7 ай 8 ай болду. Эч нерсе чечилген жок. Соттун чечими чыкты. Соттун чечиминде чыкты. Мэриянын 197 токтом документ этилсин деп. Мүлк фонду келди да, жерди тартып алды. Эрде соттун чечиминде бир сөз жазылган эмес. Мисалы, жерди ал деген токтом 197-90 мэриянын токтомун жокко чыгарганы мындай экен. Госрегистр биз барсак кызыл китеп берет. Ошол астында келет да, айткандай жанагыдай регистрацияны орзан айтат. Мэрияны алып токтон чыгарып берет. Анткени мэрияны токтон чыгармай жатсак биз кызыл китеп бербейбиз деп мэрияга келебиз. Мэрия жанагы токтон чыгарып берет. Ошол токтомдун негизинде госрегистр бизге 96-жылы 2005-жылы кызыл китебин берет. Жер менчик. Ээси менчик, ээси базар, ээси кооперация. Анан кийин келет ошол 96-жылы өкмөттүн токтому менен базардын баары өкмөт токтому бүт кооперация системасы өткөзүлүп берилген. Ошентип сөз айттым. Сөз айткандан кийин айтып эле тим болбойм да. Анан кийин биздин Республика Ата журт фракциясында ал маселени дагы көтөрдүм. Мүлк фонду келгенде дагы маселени көтөрдүм. Шадиев да келген, ошол жерден мени успокаивать этти. Жана Шадиевдин комиссиясы каяктан түзүп алып дегенде, ошол фракциядан мен поручение берип, ошол жерден көтөрүп, катуу айтып чыкканда, болду деген жасадым ғой. Биз эртең мына мүлк фондунун комиссиясына силер ишенбей койдуңар. Мен айттым, таластыктар мүлк фондунун комиссиясына ишенбейт дедим. Ага чейин билесиңер, алар келип кеткен. Анан Шадиев анда мен өкмөттөн межведомственный комиссия түзөм деп, мени ошол жерден ишендирди. Анан кийин мен болбой ал жерден фракциядан да комиссия түздүрөм дедим. Бирок Шадиев уадасын берди. Биз азыр барып бир сыйра иликтейик, мүмкүн биз эле өзүбүз чечип коебуз болуш керек. Биз жанагындай сиз айткан приватизацияны кайра артка жазууга жол бербейбиз деди. Ал коллапска алып келет. Анда мамлекетте бардак башталат. Мен айттым, эмне үчүн Бишкек шаарындагы Ош базары менен Орто Сай базарын алып койбойсуңар? Эмне үчүн Таласты барып алып туруп баштайсыңар дедим. Мына ошондой маселени айттым. Давай анда эртең Ош базары менен Орто Сай базарын баштагыла, Дордой базарын баштагыла, Оштогу Кара суу базарын баштагыла дедим. Эмне үчүн Таластан баштайсыңар? Деп маселени көтөрүп, анан комиссия түзүлгөн. Андан кийин ошону мен токтоп калбастан мен президентке кирдим. Сооронбай Шариповичке кирип, ушул маселени айтсам, сразу айтты. Мен сиздин бул маселени көтөргөнүңүздү уккам деди. Мага сизди келе атканда ошол маселени көтөрөт деп жалаш этти. Мен азыр сиздин астыңызда эле мүлк фондуна чакырдым. Бул дайым маселе болбойт. Давай карагыла деп туруп поручение бердим деди. Сиз туура көтөрдүңүз, мен колдойм. Элдикин 95-жылы алып койгондорду кайра алганга биз жол бербешибиз керек деди. Сурап давности жана башкалар бар да. Деп мага президент уадасын берди. Таласта спорттун эң жакшы түрлөрүнүн бири сууда сүзүү боюнча ушул күндөн тарта атайын профессионалдуу машыктыруучу тарабынан балаңызды сууда сүзүүгө берип ден соолугун чыңдасаңыз болот. Машыктыруучу Бактияр Молдосуновдун айтымында, эң алгач дал ушул Талас сүт ден соолукту чыңдоочу жайда сууда сүзүп машыгып келип, азыркы тапта мына ушул ден соолукту чыңдоочу жайда машыктыруучу болуп эмгектене баштады. Өзүнүн айтымында машыктыруучусу Серен Шейшеновдон үйрөнүп, Борбор калабыз Бишкек шаарындагы спорт мектебинде сууда сүзүү боюнча окуп келген.
Бактияр Молдосунов көптөгөн сууда сүзүү боюнча спорттук иш-чараларга катышып, жеңүүчү аталган. Сууда сүзүү боюнча максаты таластагы өсүп келе жаткан балдарга сууда сүзүүнү үйрөтүп, чемпиондорду чыгарсак деген тилеги чоң. Быйыл жакшы машыгуудан өтүп, эмки жылы Австралияда өтө турган эл аралык мелдешке баруу жана ал жактан жеңиш менен кайтуу экенин кошумчалап өттү. Машыктыруучу сууда сүзүү боюнча мына ушундай жакшы шарттарды түзүп берген жана колдоо көрсөткөндүгү үчүн Талас областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиевке, Талас шаарынын вице-мэрине жана Талас сүт комбинатынын жетекчиси Мырзакан Давлеталиевке өзүнүн ыраазычылыгын билдирип өттү. Таластан жакшы ойлорубуз бар, балдарыбыз бар. Сууга сүзгөндү үйрөткөнгө биз даярбыз. Буюрса, ниетибиз эмди ден соолук биринчиден. Сууга сүзгөн өзү негизи сүннөт. Ошондой эле бул адам баласы сууга сүзгөн негизи любой ата-эне баланы үйрөтүш керек. Суу деген бул өзүнчө бир жандык болот. Ошондой эле бул сууга эмне дейбиз дагы? Биздин каалаганыбыз ата-эне балдарын сууга сүзгөнү үйрөтсө, анан кийинки дальнейшем кайка барса да коркпойт да негизичи. А чемпиондорду балдардын арасынан дайындалып, буюрса чыгат балдар биздин арасынан. Анан кийин бул возраст 8-9 жашта балдардан өйдө. Анан берде жанагындай эме да бар. Бирөө жарым белим ооруйт, бияк ооруйт дегендерде ошо негизи медицина жактан алып келгенде дагы сууга направление берет да бала адамдардычы. Чоң эле адамдар сууга келип түшкөнгө болот аларга. Биз өзүбүздүн эмелерин аларга көрсөтөбүз. Кандай сүзүштү, кандай кылышты баардыгын көрсөтөбүз буюрса. Анан сууга алып келгенден биз вдох-выдохты, сууда дем алышты үйрөтөбүз биринчичи. Анан суунун алдында, анан уже мындай жанагындай доскалар менен уже өзүнүн эмелери бар, эрежелери бар, ошолор менен сүзүп тренировка кылабыз. Bir gün оор тренировка кылсак, bir gün жеңил тренировка кылабыз. Bir gün оор тренировка кылсак, bir gün жеңил тренировка кылабыз. Ушундай болуп бөлүнөт да бардыгы. Ал эми Талас сүт ден соолукту чыңдоочу жайынын жетекчиси Карачач Тажиева бардык шаар тургундарын жана областтын жашоочуларын ден соолукту чыңдоого чакырып өттү. Анын айтымында азыркы учурда жаңылануу ачылган бассейнге келип ден соолукту чыңдоого жакшы шарттар каралган. Биздин урматтуу Таластын тургундары, жашоочулары жана коноктору быйылкы региондорду өнүктүрүү жылына карата ачылдык. Биз сиздерди чакырып кетет элек, келип сергек жашоо, сууга сүзүү, суу ден соолуктун булагы, спорт дагы ден соолуктун булагы. Ошондой эле ошол экөөнү тең айкалыштырып келип сууга түшүп ден соолугуңуздарды чыңап кетиңиздер. Дагы биз машыктыруучу алдык. Ошо машыктыруучубузга дагы балдарыңардын келечегин ойлоп келип ошолорду дагы үйрөтүп кетиңиздер. Кирүү баасы 120 сом. 120 сом чоңдорго, 100 сом кичинелерге. Саат 8-ден, эртең мененки саат 8-ден түнкү 12-1-ге чейин иштейбиз. Эл үчүн спорт тармагына кызмат кылып, эл жер үчүн күйүп учкан атуулдар көп болсо, калктын калың катмарынын ден соолугунун чың болушуна шек жок. Нурлан Соорбеков, Ринат Иманкулов, репортер, 3 канал, Талас шаары.